Үстөгүздөгү жылдын 11 майында ушу Бишкек Ош унаа жолунун жээгинен 167 чакырымда Сусамыр суусуна бир жараныбыз сууга чөгүп кеткен. Ошол күндөн баштап Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен издөө иштери жүрүп жатат. Азыркы убакта Чүй облусунун аймагы тарабынан 25 куткаруучу, Нарыз облусунун Жумгал тарабынан 15 куткаруучу суучул издөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул жердин жашы географиялык абалы шарты татаал болгондуктан суунун агымы чоң жана терең, анан бат жүргөндүктөн өтө кооптулук жогору болуп турат. Ошондуктан буга дастыккан адистер иш алып барууда. Кырсык болуп кетел тобокели да жогору. Издөө иштерин кайык менен анан жээгинен да жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күндө куткаруучулар суунун жээгинде дагы, суунун үстүндө дагы, суунун үстүндө 2 кайык менен иш алып барууда. Суунун жээгинде, Сусамыр суунун 2 тарабында куткаруучулар жөө дагы суунун жээктерин карап иш алып барууда.